Ош-ТВ телеканалы 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын Ысык-Көл облусунун Чолпон Ата шаарынан жана Кырчын жайлоосунан чагылдырууну баштады. Мындан ары сиздер көчмөндөр оюндарындагы жаңылыктарды Ош-ТВ телеканалы аркылуу көрүп, кабардар болуп турсаңыздар болот. Көчмөндөр оюндарын көрүү үчүн күн мурунтан эле ат майдандагы орундуктар көрүүчүлөргө толуп, көчмөн оюндарынын ачылышын көпчүлүк чет элдиктер жана кыргызстандыктар жакшы маанайда күтүп жатышты. So first of all, I'm from Italy. Мен өзүм Италиядан болом. Кыргызстанга биринчи жолу келген жокмун. Жаратылышы кооз бул өлкө мага абдан жагат. Өзүм көчмөндөр оюндарына биринчи жолу келип, абдан кызыгып жатам. Бул мага эң сонун мүмкүнчүлүк. Анткени жергиликтүү маданият, каада салттарды билүүгө кызыгам. Kyrgyzstan known very well in all over the world. Дүйнөлүк масштабтагы иш-чара өтүп атат бүгүн. Бул жерде ушул мына кыргыз элибиз байыркы эл экен. Ушуну бардык дүйнөнүн ушу түрк элдеринин инсандары ушуну кабыл алышып, ушуну таанышып, мына бүгүн бизге ушул географиясы жылдан жылга кеңейип, мына өткөнкү көчмөндөр оюндарына салыштырмалуу бул жолу көчмөндөр оюнунун географиясы абдан кеңири болду. Ушундай шартта, ушундай иш-чараны өткөрөт деген бул өзүнчө бир ийгилик. Кыргыз элин даңазалай турган иш-чара болуп атат. Мен Орто Азиянын маданиятына абдан кызыгам. Кыргызстандын да маданияты, каада салттары башкача кызыктуу. Өзгөчө мен ат оюндарын жактырам. Ошондой эле салбурун, бүркүт салууга кызыгам. Мен көчмөн жашоосуна кызыккандыктан атайын быйыл Кыргызстандагы 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын күтүп, жакшы ниет менен келдим. I had the opportunity to come and see it firsthand from myself, and I went and did it. Biz 2-3 күндөн бери ушул жерде жүрөбүз. Сырттан да коноктор да келишкен. Швециядан менин конокторум келген, Австриядан конокторум келген, Италиядан коноктору жүрүшөт. Негизи бардыгы абдан таң калып атышат, ыраазычылыгын билдирип атышат, суктанып атышат. Ушунча түрлүү спортторду, ушунча түрлүү негизи өзүбүздүн культурабызды көргөзүп атышат деп бардыгы жылмайып жүрүшөт. Кыргызстанда 2 жылда бир жолу өткөрүлүп жаткан 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2-сентябрда саат 20:00 Чолпон Ата шаарынын жанындагы ат майданында салтанаттуу түрдө ачылды. Чоң салтанаттуу иш-чара театрлаштырылган оюн зок менен башталды. Мында сахналык көрүнүштө адамзат, көчмөн маданиятынын тарыхы чагылдырылат. Андан кийин жүздөгөн бийчилердин катышуусунда көчмөндөр турмушу менен маданиятын чагылдырган бий жасалгалуу декорациялар менен көрсөтүлдү. Оюндарга катыша турган мамлекеттердин өкүлдөрүнүн парады болду. Германия. Салтанатка Кыргызстан, Туркия, Казакстан, Татарстандын президенттери, Венгрия премьер-министри жана башка көптөгөн өлкөлөрдүн расмий өкүлдөрү катышты. Түрк тилдүү калктарды, көчмөн элдердин баарын башын кошуп, ушул Ысык-Көлдүн жээгинде биздин Ала Тоозго, Кыргызстаныбызга чоң көңүл бөлүп атат. Себеби туристтердин келиши, спортсмендердин келиши, мамлекет жетекчилери мына бүгүн 3-4 мамлекеттин жетекчиси келип катышып аткандыгы бул Кыргызстандын эл аралык деңгээлдеги аброюнун өсүп аткандыгынын белгиси деп ойлойм. Мына көчмөндөр өзгөчө болуп атат. Мисалы үчүн канчалаган мамлекеттен мына азыр журналисттердин өзүнөн да 1200 журналист келди. Ар бир мамлекеттен деген өтө чоң нерсе да. Сыймыктансак болот. Биз мактансак болот. Ушул мен ойлоймун өтө жогорку деңгээлде уюштурулган. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары бул кайра жаралуу жана көчмөн маданият цивилизациясын калыптандыруу үчүн 2012-жылы Кыргыз өкмөтү демилгелеген Кыргыз Республикасындагы ири долбоор. Бул чоң салтанаттуу иш-чара алкагында Кыргызстан дүйнө коомчулугунун көңүлүн буруп, өлкөбүз жакшы жагынан таанылып жатат. Буюрса мына ошол бүгүнкү көчмөндөр оюну өткөндөн кийин ушу башка мамлекеттер дагы ушу көчмөндөр оюнун өткөрөбүз деп атат. Ошолорго дагы ийгилик каалайбыз. Кыргыздын өзү кол күнөөсүн
дүйнөлүк деңгээлде да өтө жөнөкөй калып. Кыргыз мамлекетинин мамлекет экендигин, тилик экендигин далилдөөнүн бул эң чоң бир үлгүсү болуп эсептелет да. Ошондуктан жөнөкөй ушу мамлекеттерден көп келип, азыр көп мамлекеттин президенттери келип атат. Бул биздин Кыргызстанды тааныгандык деп эсептейбиз. Баарыбыз толкунданып жатабыз. Ош шаарынын кызыкчылыгын коргоп, Ош шаарынын элинин атынан келип турган соң бул чоң жоопкерчилик. Көчмөндөр оюндары Кыргызстанда алгачкы жолу Ысык көл облусунун Чолпон Ата шаарында 2014-жылдын 4-сентябрдан 9-сентябрга чейин өткөрүлгөн. Анда оюндарга 19 өлкөдөн 583 спортчу катышкан. Белдештер этно спорттун 10 түрү боюнча уюштурулган. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2016-жылы 2-8 сентябрда Айтылуу Ысык көлдүн жээгиндеги Чолпон Ата шаарында болуп, ага 62 өлкөнүн 1200 спортчусу катышкан. Мелдештер этно спорттун 26 түрү боюнча өткөрүлгөн. Ал эми 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышы мурда 2 жолу өткөрүлгөн Чолпон Ата шаарында уюштурулду. Ушул күнгө чейин оюндарга катышуу үчүн 66 мамлекеттен жана Орусиянын 11 субъектисинен 1556 киши арыз берген. Мелдештер 37 этно спорттун түрү боюнча өткөрүлөт. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын философиясы дүйнө элдери менен этно спорттун карым-катнашы, чыдамкайлуулукка, этно маданияты сактоого жана өнүктүрүүгө тарбиялоо жана кайра жаралуу менен жыйынтыкталат. Урматтуу мекендештерим, кадырман меймандар, бүгүн дүйнөдөгү саясий, экономикалык, экологиялык жана маданий процесстердин темпи тездеди. Технологиялар ыкчамдык менен өзгөрүүдө. Бул көрүнүштөр адамзаттын алдында жескендиктер менен катар жаңы көйгөйлөрдү жаратты. Ушундай шартта көчмөн элдердин дөөлөтүн, мурасын, каада салтын жандандыруу зор мааниге ээ. Ал дүйнө элдеринин ынтымагын бекемдеп, гуманизмдин идеалдарын жайылтууга, табиатка, адам коомуна болгон мамилени өзгөртүүгө негиз боло алат. Көчмөндөр цивилизациясы дээрлик миңдеген жылдык тарыхты камтыйт. Тынч океандан тартып Европага чейинки аймакты, Борбордук жана Чыгыш Азияны, Кичи Азияны жана жакынкы чыгышты бириктирген улуу мурас. Мындай мейкиндикти көчмөндөр гана өздөштүрө алган. Меймандарыбыз Кыргыз элинин меймандостугун сезип, жерибиздин кооздугун көрүп, жагымдуу эс алып кетишсин. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары күч биримдиги, рух биримдиги деген девизде өткөрүлүп жатат. Кыргызстан жөнүндө азыр көп эле өлкөлөр биргешип, азыр биз жаңылбайм, биз айтсак азыр центр внимания болуп атабыз ошо мировой общественности. Анткени бүт болгон средства массовой информациялар берди. Ушул 3-чү дүйнөлүк көчмөндөрдүн оюнун талисман Илбирс деп такталды. Илбирс өзүңөр билесиңер, кыргыз эли үчүн бул аябай ыйык элдин пири деп коебуз Илбирсти. Ошон үчүн мына экология деген бүгүн аябай курч маселе болуп турат. Биз ушул Илбирсти талисман коюп атканда атайын жанагы Илбирс жашаган өлкөлөр бүгүн биринчиден ошол өлкөлөрдүн өкүлдөрүн күттүк. Ошондой эле болду. Ошон үчүн биз ойлойбуз мына Илбирстин өзүнүн кандай сапаттары бар, бүт ошо биздин кыргыз элибиздин сапаттары. Маалыматка караганда быйылкы жылы 594 медаль ойнотулат. Анын 174 алтын, 173 күмүш, 247 коло. Быйылкы оюндардын жалпы байге фонду 28 миллион сом деп эсептелди. Бул $400,000 жакын. 3-чү көчмөндөр оюнуна электрондук система менен 2,5 миңден ашык спортчу катталган. 37 спорттун түрү менен 82 мамлекет катталган. Ушул саатка 66 мамлекеттен, анан Россиянын 11 субъектисинен 1,5 миңден ашык спортчу келип катталып келишти. Андан тышкары 200дөн ашык машыктыруучу. Анын ичинен 200дөн ашык калыстоо келди. Анын ичинен 70 калыстоо чет өлкөдөн келген. Мурунку көчмөндөрдүн оюнунда 24 спорттун түрү болгон. Биз азыр жаңы спорттун түрлөрүн киргизгени бул коңшу Азия мамлекеттердин спорт федерацияларынын сунуштары менен, мисалы Корея спорттун түрү, Монголдун, Таджиктин, Япондордун спорт түрлөрүн киргиздик. Жалпы эсе менен
мурункуга караганда 1,5 эсе спорттун түрү көп болсо, спортчулар 2 эсе көп катталып келет деген үмүтүбүз бар. 3 сентябрда Ысык Көл облусунун Айтылуу Кырчын жайлоосунда этно шаарча курулуп, кеңири театрлаштырылган көрсөтүүлөр, маданий массалык иш-чаралар Кырчында болду. Анда Кыргызстандын бардык областтары жана шаарлары атайын боз үй тегеп, кыргыз каадасын, баалуулугун көргөзүштү. Биз Каракулжа районунун Кызылжар айыл өкмөтүнөн келдик. Биз болсо ошол боз үй тиккенбиз. Анан улуттук кийимдерди бизде ошол жасап аткан кол өнөрчүлүктөрдү алып келдик. Кыргызда кандай тиешелүү атабыздан калган эмелер, урпактардан калган буюм-терин ошонун баарын алып келдик. Боз үйдөн баштап идиш аяк немеге чейин, дилеге тепшеге чейин. Сонун болбоду. Азыр мына 2 күнөн бери биз ушул күбө болуп атабыз. Бул иш-чарага да мындай жогорку деңгээлде өтүп атат. Барган сайын, жыл өткөн сайын дүйнө жүзү таанып да. Ушу кыргыздардын дегеле ушул ар бир жашоосу мындай философиялык терең мааниге ээ экендигин байкасак болот да. Биз Ош шаарынын саламаттык сактоо кызматкерлери тарабынан боз үй тигип, биз да меймандарды тосуп узатып атабыз. Мына кече стадионго бардык, бүгүн мына концерттер болуп атат. Мына моменттен пайдаланып Ош шаардык мэриясына чоң рахмат айткыбыз келет, себеби ошолордун жардамы менен баарыбыз келдик. 3 сентябрда миңдеген көрүүчүлөрдү топтогон Кырчын капчыгайында 8-9 кылымдарга таандык болгон кыргыз каганаты чагылдырылды. Ага президент Сооронбай Жээнбеков катышып, көчмөндөр оюндарын өткөрүүнү сыймыктануу менен белгилеп өттү. Мына бүгүнкү дагы, кечеки дагы, мына театралдык көрсөтүлгөн оюн зооктор дагы бул бүт дүйнөсүнө көрсөтүлөт. Мен ушул кечеки ачылыштагы бүгүнкү мына көрсөтүп аткан театралдаштык оюн зоокко катышып аткан, уюштурган жетекчилерге, жалпы эле катышкан ар бир жаранга өзүмдүн атыман, жалпы кыргыз элинин атынан, сиздердин атыңыздардан ыраазычылык билдирем. Көчмөндөр оюндары 8 сентябрда аяктайт. Ага чейин спорттук оюндар уюштурулуп, Кырчында чоң салтанаттагы той, каада салттар уланат. Кыргызстан кийинки дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү миссиясын Түркияга өткөрүп берди. 1 сентябрда Бишкектеги сапары маалында Эрдоган 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2020 жылы Түркияда жогорку деңгээлде өтөрүн айткан.